Qanday teja? Денсаулықтарыңыз. Жақсы. Ооба, Құдайға шүкір. Amin Rabben Celle'nden ve mübarek anta hayrımızdan Allah Teala meşgul bile batınçılık amaçlı versin, esençilik versin. Orlumuzlara şifa versin. Yaxshi. Құдайға шүкір. Барып келдік, Құдай бұйырса. Yaxshi, барып келдік. Мекендештерден салам айтышты. Саламат болсын, рахмат. Құдай бұйырса, алар сағыныштуу бир жакшы салам дуаларын айтты. Эсендикте турсун, эч кейибесин. Биз четте мигрант болуп, мекенден алыс болуп, ошол четте болсок дагы биз алыста турсак дагы жакындан биз дайыма байланышта болууга аракет кылабыз дешти. Анан кийин баягы күнү ушул эжеке сүйлөшкөн боюнча мынакей. Биз сизди өзүбүздүн энебиздей, өзүбүздүн эжебиздей көрүп, колдон келишинче аракет кылып, анан ушул нерсени эже муну Кудай буйруса баягы урматтуу мекендештер. Бул машинканы келиши алыскы Кореядан Созан деген жамаат, бизге кыргыз жамааты Созан деген кыргыз жамааты ушу алыскы Кореядан 30 000 сом жөнөтүшкөн. Ошол 30 000 сом мындай болду. Анан мына машинканы болсо бул эжекебиз мына колго кир жууп, ушу балдардын үйдө байкемдин ушул эмесин баарын колго жууп, колуңузду оорутуп, сыгып отурбай муну жууп отуруп эметкенсизчи эже. Мына бияна жууп, бияна сыгып коет экен. Алла разы болсун. Кудай буйруса, мына ушул нерселерди урматтуу мекендештер. Аз да болсо, Кудай буйруса, кичине болсо да бир бул эжекебизге, мына байкебизге болушкан аз да болсо, кичине болсо дагы бага бир жолу жылмайып тартуулап коюунун аракети. Buyursa inşallah mına şu nerselerdi berip görген mekendештерге жакшы батаңыздар берип коесуздар. Булар сиздерди ошо интернет аркылуу көрүп, жеткирип бергиле, ушундай муктаждарын толуктап бергиле деген сунушту айтышты. Мына Азамат менен биз келип сиздерге берип атабыз. Ушуну эми колдонуп, дайыма жакшылыкка иштете бериңиздер. Баары жакшы болот. Анан бизге ошол туш тараптан ар тараптуу бир иштерди күч биримдикте, биздин күчүбүз ынтымак биримдикте. Анан ушундай иштерди көп жасашыбыз керек, Кудай буйруса жасайлы. Колдон келишинче. Анан муну болсо сиздер жакшы пайдаланып эже. Буйруса ушинтип биз колдон келишинче эми аздан болсо да ушундай бир иштерди жасап турган, колдон келген аракет жасайбыз, Кудай буйруса. Аллахыма чексиз мактаулар болсун, чексиз санаалар болсун, пайгамбарыма салаваттар болсун. Аллахым, şu bergen nematlarыңызга şükür. Şu mağa kimki haja kılıp, şu çet memleketteki iштеп, şu mağa bergen hajalarına rahmat, oşuluk Allah razı olsun. İşlerine ilgilik, den soğukta olsun, eki düğüne baktılılık versin, eki düğüne den soğuk versin. Köptün katarında işleri жүрүшүп, öz mekenibizge aman esen kaytıp gelsin. Kudayım dünyada o jakşı nerselerdi kalaymın. Baktırуу болсун. Чоң рахмат, ошолорго Алла разы болсун. Сага да ден соолук берсин. Дайым Алладан не ниет кылсаң, ниеттериң кабыл болсун. Дайым жүзүң жарык болуп, жүзүңөн күлкү кетпесин. Дайым жакшы күндөрдө келип. Амин. Анан буйруса Кудай кабыл кылсын эже. Байке, анан мына биздин ушул ар бир нерседе ушул чагылдырып айтып коятканыбыз бул көрсөтүп же болбосо бир чагылдыруунун себептерин дайыма биз айтып келебиз. Ар дайым айтышыбыз керек экен, анткени бул нерсе айтпасак болбойт. Анткени буну көрсөтпөй деле кылып кое берсек деле болот. Көрсөтпөй кылгандарыбыз бар. Анткени себеби бул көрсөтүү, бул мактануу, жеп алып барып көрсөтүп атып бир бул нерседе бир кандайдыр бир нерсе жасоо эмес, көрүнүү эмес. Бул нерседе ошол берилген даректүү болуп аткандыгы, берилген аманатка кыянат кылбай жасап аткандык. Анткени биздин өзүбүзгө деле көптөгөн көрүнүштөр бар. Баягы берилген жардамдар дарегине жетпей калып, кимдир бирөөлөр жолдо белде калып кеткендер көрүнүшкө тескерисинче бир жакшы бир үлгү болуш үчүн жасап аткан иштер. Ошон үчүн Кудай буйруса сиздердин берген батаңыздар кабыл болсун. Бизге ошо сиздердин берген батаңыздар күч кубат берет. Биз мындай ишти улам жасап, анан мына журнал болсо, караңыз байке. Ушунун ичинде биздин фонддун жасаган иштери толугу менен. Ошону байкеге бош отурганда окуп берип коюңуз, Кудай берсе. Анан
şu bir günde şu azamatla tanışıp kaldım. Kişine hocam suyunup kaldım ben. Şunu okup şuna tanışıp buna bizde Kırgızstanda şunda jigitler var eken dep özüm ança suyunup ko'nglim toq bo'lib uyda жатқанда bemalol жатып қалдым да. Себеби дегенде bizde Kırgız çındığında görsem ben bunu hocam internetten gördüm. Çındığında көп Kırgızstanda қиналған адамдар öyle көп eкен. Men bilbеген ekenмин. Onu görüp turup анан дейм бул жардам кылып атканын көрүп мен башкаларга жүрмөдүм, мен сүйүндүм. Себеби кер адамдар ооруган адам билет, урбаган адам билбегендер адамдар бар кандай да, бар да. Бешкол бар эмес го. Бирок ушу азамат кошолгон, сиздерге кошолгон адамдар Кыргызстанда көбөйө берсин. Амин. Амин. Мен силердин ушу дайым жүзүңөр жарык болсун, ыймандуу болгула, ынсаптуу болгула. Алладан мен тілесіңер ошонун баардыгы кабыл болсун. Амин. Аллаху акбар. Мына урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, мына биз отурган үй Бишкек шаарында ошол кыргыз коомчулугунда бир үй бүлөнү толуктаган мынакей ушул байкебиздин эжекебиздин үйүндө отурабыз. Бул үй бүлөдө биз өткөндө да келип чагылдырып ушундай бир маалымат катары. Бул тагдыр адам өзү базардан барып сатып алчу бир нерсе эмес экендигин баарыбыз билебиз. Ошол себептен мына ушул үй бүлөнүн жашоо шарты менен таанышып, өзүбүздүн биз бир тууганбыз, биз кыргызбыз, кыргыздар биз бирибизге бирибиз кол сунуу менен ушундай бир ынтымак күчүбүз биримдикте деп ушундай иштер чагылдырып айтып келебиз. Анан ушул үй бүлөдө мына эжекебиз менен байкебиз менен келип таанышып калганыбыздын дагы себеби мына бир үй бүлөнү кыймылга келтирип турган ушул энекебиз. Анан мына байкем ушул кичине сыноо болуп, сыноолордон ушинтип үйдө отуруп калгандыкка байланыштуу. Була бирде сиздердин эки балаңыздар бар, эки бала экөөсү. Ошол улуу баласы да кичине оорукчан болуп, калган байланыштуу. Жана ушул кичине мына бир карындашыбыз тубаса көзүнөн азиз болгондуктан анан биз бул үй бүлө менен тыгыз байланышып, колубуздан келген бар аракетибизди жумшап, ошол Кудай буйрса бир жакшы бир кол сунуулардын аракетиндебиз. Менде 3 майып бар да. Күйөөм мен сол, чоң балам психи жактан ооруйт. Бир больницага жатканда 4 ай жатат. 4 ай жатып жакында эле чыкты. Анан бул кызым иштен өзү тубаса көз айсыз да. Шу жакта 1-классынан бери шу жакта окуду өз мектебинде. Бийик бүттү 11-де. Анан бирок шу жагы чери мен каражатым жетпегендиктен көзүм көрсөтө алган жокмун да. Диагнозун кандай экенин чыгара алган жокмун да. Себеби менде каражат жоктугунан байланыштуу көрсөтө албадым. Азыр эме Эльвира толук көздү мен албайт да, көрбөйт да. Мисалы жарыктыкты бир аз сезеби? Жарык караңгы. Жарык караңгы, мисалы жарык жакка чыксаң сезилет, э? Анан свет өчүп күйгөн, өчүрсөң өчтү дейт, караңгы болот. Анан жарык болгондо оны биз деле сезет экенбиз да. Мисалы деп жумсак свет күйгүсө күйөт экен, анда кылсак өчөт экен. Андай эме чувство бар. Чувство бар да, ошондой болот. Аял Муса пайгамбардын алдында аял келет да, Муса пайгамбарга кайрылат, сен Кудай менен түздөн түз сүйлөшөсүң. Дуа кыл, мен төрөйүн дейт. Муса пайгамбар Алла Тааланын дуа кылса жок дейт. Анын тагдырга мен төрөбөйт деп жазган, төрөбөйт, балалы болбойт дейт да. Ошентип 3 жолу кайрылат. 3 тең да ошондой жооп келет да. Кийин анын күндөрдүн биринде канча убакыт өткөндөн кийин жанагы аял төрөп баласын жетелеп жүргөн болот. Неге мындай деп Муса пайгамбар таң калып карайт да. Балалы болбойт дедиң эле, кандай мындай болуп калды деп Кудай Таалага кайрылса, Кудай Таала айтат: "Менин райымдуу сыпатым менен бул ушундай менен сурады. Мен райымдуу, мээримдүү сыпатым менен мен бардык нерсе менин колумда, болбойт деген нерсе болдурган да менин колумда" деп кайра баланы бериптир да. Ошондой эле сиздер дуаны кылыңыздар. Алла Таалам тагдырды өзгөртүүчү да Алла Тааланын колунда да бардыгы. Биз жок мындай болот, болбойт деп эч нерсени айта албайбыз. Бир нерсени болдура албайбыз. Болуп турган нерсени мындай болбойт деп да артка кайра албайбыз да. Кудайдын колунда. Дуа кыла берели, Кудайдан сурайлы, бардыгы жакшы болот буюрса. Истираландан Алла Таалам.
Aç. Biz. Kırmızı bol fondu. Oha. Assalamu alaikum. Qanday xizmat Qanday? Densoq yaxshi? Sağ Gel. Gel video tartib qo'y. Qancha ovqat turibsizlar? Sağ ol. O'zimiz jilib qolib turib o'tamamiz. Bunu bunday qaratam. Bir şey var. Biz ulan keleverip siz tacakan joksuz mu? Yok. Biz birok keleverinden tacakan jokmuz da sizge. Ay, Teşekkür ederim abamiz. Özünüz qanday? Densoq o'tamiz. Bolot. Урматтуу мекендештер, мына бизде Кудай буйруса, бул Үмүт апаны дагы колубуздан келишинче, мына биз эми кыргыз коомчулугунда бир кичине болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде бир колубуздан келген көпүрө болсо экен деп үмүттөнүп, ушундай иштер жасоонун аракетиндебиз. Бирок биздин кылып аткан иштерибизге баягы туш тараптан ишеним артып, кайдыгер карабастан, кыйналган эненин ушул көз жашын сүрткөнгө бир жарайлы баарын бир укмуштуудай өзгөртүп жибере албасак дагы бир ушул үйдө өткөндө келсек үшүп атат деп үйгө келип бутубуз үшүп сууктан мына кичинекей биздин карындаштарыбыз кичинекей биздин бөбөктөрүбүз үшүп аткан эле азыр мына келип көрүп мына жакшы үйдүн ичи жылуу экен кадимкидей жылуу болуп калыптыр. Мына ушул нерселердин баарына себепкер болуп аткан мекендештер сиздерге Аллах разы болгон болсун. Сиздерден келген аманаттарга кыянат кылбастан толугу менен ушундай иштерди жасоонун аракетиндебиз. Анан Үмүт эже, бул жерде баягы сизге өткөндө бул Үмүт эжеге квартплата маселесинде да бир аз колубуздан келишинче эмелерди ырастап атабыз. Азыр ошол Кореядан Созан деген жамааты бизге 30 000 сом которду. Ошол 30 000 сомду бүт иреттеп, ордорду менен ырастап, мынакей момундай кылып, азыр ар бир үй бүлөгө тууралап бөлүштүрдүк. Бизде списокто эмелер бар, апаларыбыз бар да. Ошону ырастап бөлүштүрдүк. Мына бул жерде 4 000 сом. Бул 4 000 сом азыркы могу кышкы учурда отопленияларды төгөз, канча сом төгөт элес? 7 Мына муну ооба. Төлөп ырастап эме кылыңыз, Кудай буйруса. Ооба. Анан эми биз колубуздан келишинче аракет кылып турайлы. Анан сиздин байланыш телефонуңузду, фамилия атыңызды, отчествоңузду интернет баракчага тиркеп койгонбуз. Ушу азамат бир суроосун болду. Мага суроо берип атышат да, чалып биз каяка которолу, акча которушубуз керек. Мисалы групповой жумушта иштегенде которушубуз керек дейт. Жана бир кыз чалып, бири же айтат котороюн дедим эле дейт. Сиздин атыңыз, сиздин шотуңуз жок болуп атат дейт. Коопсуз аман эсен болгула, жакшылык болсун, ден соолук болсун, иштеген ишиңер ийгиликтүү болсун. Бирге болгола үй бүлөңөр менен, бала бакыраңар менен балпайган байбиче болуп, тезге куда бойлоп отургула. Жаман төрттөн көлөңдүн эмеси жүрүп турсун, жашыл күйүп турсун, балам алда эже сиздерге да рахмат. Сага да рахмат, балам алда эже. Кудай кабыл кылсын. Нанос тийишпейсиң байкең, айт. Нанос тийишпейсиң. Амин чумур Eşya koy. Мен өзім тиги эме документацияны аябай жакшы түшүнөм. Мага көп кишилер келип документ жастырып келишет. Таныштарым анан көрөм да карап. Ну. Азыр мындай кылайлы. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө мынакей кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздегенбиз. Негизги максаттарыбыз биз ар дайым ушу сөзүбүздү баштар алдында дайым айтабыз. Бул кылып аткан иштерибизди биз пайгамбарыбыздын хадисине таянып, садакатул жария деп, ушул садака жариясын тандап алганбыз. Биз бул чагылдырып атканда көптөгөн айрым биздин мекендештерибиз бул оң кол бергенди сол кол билбесин деген акылдуу сөздөрдү көбүрөөк айтылат.
бул акылдуулукка сала турган болсок, биз көп иштерди билгиспей кылып коймокпуз, кыйналтпай. Бирок өзүңүздөр көрүп турган мына кичинекей бөбөгүбүз, мекендешибиз жатат бул жерде. Бул жалгыз бой эне, мына атасы кайтыш болгон биздин кичинекей мекендешибиз экен. Ушул үйдө мына Кыргызстанда кыйналып жашаган үй бүлөлөрдүн 21-кылымда өнүккөн заманда, бирок кыйынчылыкта жашап аткан мекендештерибизди колубуздан келген бар аракетибиз ушул. Ушу колубуздан тартып, ушундай бир жакшылык жасап, бир кичинекей болсо да жылмайып тартылсак экен деп үмүт кылып атабыз. Анан эми мынакей ушул кичинекей бөлөктөргө аркасы жактан мына мекендештерибиз ар тараптан, чет өлкөдөн колдоо көрсөткөн мынакей Новосибирскийден, Тайгадан, ошол жактагы биздин мекендештерибиз кол сунгандыгына мынакей кийимдер келип атат. Ошо келген кийимдерди, аманаттарды өзүнүн дарегине жеткизип, алып келүүнүн аракетинде биздин колубуздан келген. Мына унпун алып келип, унун, продуктусун жеткизип, бул чак окшойт, Рахмат. Мынакей. Капшанын кийип бер. Келет. Ооа, сонун болуп калды мына. Айтып койсоң, мисалы, бул үй бүлөдө 3 Булар 2 бала, 1 кыз бар, Булар мен байкайм, депрессия болуп калат, арыбыз берүүсү ыйлайт, балдарын өйдөт, бирок муну көрүп мен депрессияга түшөм, кубат турам. Бирок айлам кеткен ушу көчө сизге кайрылган азамат күчүм. Мына бизге ушундай кайрылуулар бүгүнкү күндө бир күндө 30дан ашык кайрылуулар келип чыгып атат. Урматтуу бир туугандар, мекендештер. Анан кыргыз дайыма биз айтып келебиз, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Таштабашыбыз керек. Бүгүнкү тагдырыбыз биз билебиз, эртеңки тагдырыбызды биз билбейбиз. Бүгүнкү күндүбүздү эртең кимибизди кандай күн күтүп атканын билбейбиз. Ошон үчүн мындай маселеде кайдыгер карабасак деген гана чакырыктарды жасап атабыз. Анан ушул өткөндө Кореядан биздин Созан деген жамааты акча которгон. Ошол которууларды бүгүнкү күндө бөлүштүрүп, растап, азык фаталарын менен төлөштүрүп эметип жүрөт. Дары-дармегине киши болсо да жаратып эме болуп туруңуздар. Анан бизге мына кийим жагынан, акчалай жактан колдоо көрсөткөн. Ар бир унду ошол биздин ошол жөнөткөн мекендештерге биз Сбербанктан жөнөтүп атасыздар. Биз сиздердин жөнөткөн аманаттарга кыянат кылбастан мынакей азыр карындашыбызга берип, бул нерсени жасап биз мактанайын деген жокпуз. Биз бул нерсени жасап үлгү болсо экен, дагы да башкалар көрсө экен, көрүп Мен деле жардам берем. Өзүм эт алсам буларга берем дегенде анан ойлойм эми силерге окшогон жарандар жана эки жакта мекендештерге да рахмат. Бул эле эмес, буга чейинкиңерди көрүп атам, көбүнө жардам берип атасыңар. Ошолуңар ишке ашуу эле ушу себепкер болуп ушундай жесирлердин, жетимдердин соогун аласыңар. Кудай таалам силерге деле сооп иш жасап, ниет кылсаңар, ниетиңер бекем ушу. Аллах Кем жакып отурабыз? Жок бар. Эки бөлө экен, жакшы. Өтө бер, мына печканы үзбөймүн да, Асан өзүң эстең. Асан байке кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшысызбы? Жакшы эле болсо экен, Кудай билсе жакшы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го бир хадисинде, силер ооруларды кабар алгыла деп. Эми бул ооруп аткан адамдарды, мусулман бир туугандарыбызды кабар алыш биздин милдет экен да. Ошон үчүн бир сурап коелу деп келдик элек кечке маал. Кандай денсаулык жакшыбы? Жакшы, албайлы. Бизде бүгүнкү күндө ушундай эме байке. Баягы кыргыздын жигити катары бизди өзүбүздүн бир тууганыбыздай эле көрүп, мисалы биз
негизи түшүнүгүбүз боюнча ушундай түшүнүктөбүз да, баягы трайбализмден алыспыз. Сен тияктысың, бияксың эмес. Биз кыргыздын уулдарыбыз, биз кыргыздын жигитибиз деп бир туугандык милдетибиз. Бул келип сизди бир аябай бир чоң бир нерсени жасап жибербесек дагы, бар аракетибиз жумшап, мына энекебиз көчөдө кыйналып калбаса экен, сиз дагы ооруп мисалы эметип бир кыйынчылыкта болбосоңуз экен, бир пайдага жарап кетсе экен деген эле үмүттөбүз да. Анан биздин бул баягы тартып аткан бул мисалы чагылдырып коюлган видеобуз дагы биз өзүбүзгө отчет катары да. Мисалы биз бүгүнкү күндө көп бир туугандар менен иштешебиз. Анан ушул кылган аткан ишибиздин бүттүгү жаап жашыруун эмес. Бул анткени тагдырдын жамандык жакшылыгы бүт баасы Кудайдан, Аллахтан. Бул кандайдыр бир оор сыноону адам өзүнө өзү тилеп же чакырып албайт. Же магазинден сатып албайсың. Бул ынтымак, же болбосо биримдик, ден соолук, же бир ушундай бир жакшы нерселер, ыйман бул аптекада жок. Бул магазинде да жок экен. Бул башка бир нерселердин баарын тапса болот, бирок биз айткан бул нерселерди тапканга мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн ар бир адамдын дээринен экен. Ошон үчүн ушундай бир нерсеге кайдыгер карабаган бир туугандар, балким биз бүгүн чуркап жүрөбүз, эртең биз турбай калышыбыз мүмкүн. Бүгүн биз чуркап жүрөбүз, балким эртең бизге жаназа окулушу мүмкүн. Муну эч ким эч кандай кепилдик бере албайбыз. Ошон үчүн ушундай бир кыйынчылыкта бир кайсыл бир мусулман кыйынчылыкта болуп калса, калганыбыз кол сунбасак, же болбосо кыргыз катары кыргызга кыргыз кол сунбагандыгы бул өтө туура нерсе деп эсептейбиз. Анан биздин кылып аткан ишибиздин баары отчеттук негизде байке. Бул нерсе деген ушул жүрөгүндө ыйманы бар, бир кайрымдуу кыргыздын намустуу уул кыздары бар экен дүйнөнүн төрт бурчунда. Анан ошолордун эмеси менен мынакей Кореяда жүргөн мекендештерибиз, урматтуу Кореядагы деги эле дүйнө жүзүндөгү баардык кыргыз, мен кыргызмын деп жүрөгү кыргыз деп соккон жана биз менен ушул кызматташ болуп аткандыгыңыздарга, бизге ишеним артып атканыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Ошо биздиге аманат кылып жөнөттүп, силер өзүңөр милдетиңерден кутулуп атасыңар, жөнөтүп. Аны биз өз дарегине жеткизүү биздин милдетибиз. Силер жөнөткөн милдетиңерди аткардыңар, биз ушул нерсени берүү, жеткизип берүү милдетиндебиз. Анан Кореяда иштеген Созан деген жамааты, кыргыздар жамааты бар байке. Созан деген Кореядагы. Ошо Созан деген жамааты, кыргыз жамааты. Ушундай биздин кылып аткан иштерибизге алар да кайдыгер эмес. Бүгүнкү күндө өздөрүнүн кол сунуусун жасап, ушул акчалай жардамдарын көрсөтүшкөн. Бул жерде эже сиз 3 айга жетет дедизби? 3 ай менен болсо ушу 2 ай 3 ай жетет азыр. 3 айга барат. Азыр 3 алды да. Ушуга окшогон байкелерибизге окшогон мекендештерибиз көбүрөөк болсо экен. Эгер балким ушундай көбүрөөк болсо, Кудай буйрса, мына бул 10 000 сом байке. Анан кичине болсо дагы бир керекке жарап, ошол 3 ай болот дедизби? 3 ай болот, үндөбөй кетет. Эми ошого сиз кыйналбаңыз. Энеке, эч кыйналбаңыз. Буйрса, сиз жалгыз эмессиз. Сиздин аркаңызда бизге окшогон уулдарыңар бар. Силерди эч убакта кыйынчылыкка таштап коюп, мына бир тууганымды ушул жерге отургузуп коюп, биз кайдыгер карабайбыз. Байке, колубуздан келген бар аракет жумшап, кызматтабыз байке. Кудайым буйрса, бир туугандык эме болсун. Алланын шу берген сыноосуга ям рахмат. Сыноосуга ям рахмат. Хуш келипсиңер, эч качан жаманды көрбөгүлө. Буйрса бар жакшы. Алла бизге берет сыноону берген Аллахым, дартты берген Кудайым да шифасын берген да билет. Сиздердин батаңыздарды берип койсо экен деп. Мен биринчи Кудайым тынччылык, аманчылыгын берсин. Азамат балам аганың алтын болсун. Илайым кошконуң менен кошо карагын. Бир эле азамат эмес, сени үкем атыңды сурабадым эч. Ража үкем, мынау жаш балам. Илайым аганыңар алтын болсун. Кошконуңар менен кошо карагыла. Бала чакаңардын күнү күчүнү көргүлө. Шул бизге окшогондорду ойлоп, ушу Кореяда, алыскы Россияда, каяктарда иштеп жүргөн биздин мусулман кыргыздардын бардыгына ден соолук каалаймын, тынччылык каалаймын, балдарынын күнү күчүнү, озурун көрсүн. Мага окшоп эч качан баласы ооруп кыйналбасын. Мына 2,5 жылдан бери үйү жайымды күлүштөп коюп, шу баланы менетиге даба болор бекен деп Бишкектен кетпей батирди улап жүрөмүн. Балайыздар атасы зорго бактым эде. Илайым шу менин баламаям ден соолук берсин, тынчтык берсин.
köptü katarı da menetege şifa bolup, atтай bolup, katarga koşulup ketsin. Bugün Azamat sen kelimenin mağa huddu bir milyondu bergendey boldum. Men buna çıkkanına 2 gün bolsa, 2 günden beri bir beraş bir onu 3000 eken. Al bu meni 10.000 aşık bolot. 2 günden beri özümnün mayıma özüm kurulup kanday yaşap atkanımды bilbeymin. Huddu sen dünya bergendey boldun. Huddu menin balamdın canını alıp kalganday boldun arsile. İlahim Allah'ım densoluk versin. Hiç kaçan cemendi körögüle mağa okşap balanardı orusunu sakaytır elbey. O doktor bu doktorun eşigini paylap cügürmögüle. İlahim uzağa suyunsun Hudayım. Amin. Құдай қаласа. Amin. Tırstılık versin.